Достор, бүгүн кабарларга өтө өкүнүчтүү бир жаңылык чыкты. Бир эркек киши аялынын мурдун, кулактарын кескилеп салыптыр. Ошон үчүн бүгүнкү видеобуздун темасы аялдарга болгон зордук зомбулукту кантип токтотобуз деген тема болмокчу. Келиңиздер, ушул себептерин изилдеп көрөлү. Ошо менин жеке оюм боюнча мунун бир канча себеби бар. Бул биринчиден ушул билим деңгээлинин аял тараптан дагы, эркек тараптан дагы билим деңгээлинин жетишсиздиги. Бул ошо биздин акыркы 30 жыл, 40 жылдан бери билим системасындагы жүрбөй жаткан реформалар ошо жыйынтыгын берип жатат. Ушул элекке каршы негативдүү бир жыйынтыктарын көрүп жатабыз. Ал билим деңгээлинин төмөндүктүнүн аркасынан экономикабыз дагы начар. Экономикасы начар үй бүлөлөрдө, ошо жакыр үй бүлөлөрдө көбүнчө ушу зордук зомбулук көпчүлүк учурда байкалат экен статистикаларга караганда. Анткени психологиялык жактан карасак деле ошо ар дайым акчасы бар болгон, жумушу бар болгон, эртеден кечке чейин бир иш менен алек болгон киши кечинде башка нерсеге уже убакыты да болбой калат, энергиясы да жок. Анан кечинде ушу үй бүлөсүн сагынып, үйүнө келип, ушу үй бүлөсү менен жакшынакай бир убакыт өткөрөйүн деп ойлойт. Ошондуктан эң биринчиден экономикабызды, билим деңгээлибизди көтөрүшүбүз керек. Анан өзгөчө ушул үй бүлөлүк зордук зомбулуктан көпчүлүк учурда аял кишилер жабыркайт. Анткени мунун себеби албетте алар физикалык жактан эркектерге караганда алсыз болот дагы, өздөрүн коргой албайт. Ошондуктан менин ушу сунушум мындай эле, ушу жалпы кыргыз элине ошо кыздарга болгон мамилени мындан дагы көбүрөөк, мындан дагы жакшыраак кылышыбыз керек. Эң биринчи ушу кыздарыбызга билим беришибиз керек. Анткени билимдүү кыздар жакшы жумушту таап, бирөөгө жем болбойт экен да. Бул статистикага карасак деле, өзүнүн турмушубузда карасак деле, ушу тойлордо деле байкасаңыздар, эгерде бир жерде кызмат ордун ээлеген, жакшы акча тапкан, билимдүү, ушу өзүнүн коллективинде, өзүнүн министерствосунда, иштеген жеринде мындай кадыр баркы болгон аялдар, кыздар, алар ушу эл арасында дагы, тууган арасында дагы, кайын журт арасында дагы мындай бир аз кадыр баркы жогорураак болот да. Ошондуктан кыздарга билимди беришибиз керек. Албетте кыздарга дагы, эркектерге да беришибиз керек. Бирок ушул кыргыз биздин салтыбызда эркектерге өтө көп мындай поблажка, жеңилдиктер берилип калганда, ушу риторикада деле байкасаңыз болот, күнүмдүк риторикада деле. Эми бул эркек эмеспи, эркектерге эми боло берет да, эми эркектер өзү ушундай да, эми тим эле кой да деп мындай көп ушу эркек болгон үчүн эле көп нерсени кечирилип, көп нерсеге мындай жеңилдик бериле берет. Тескерисинче, ушу шариятыбызда деле араңарда эң жакшыңар ушу аялдарыңарга жакшы мамиле кылганыңар деген хадис бар. Ошондуктан биз ушу хадистен дагы алып, өзүбүздүн шариятыбыздан дагы көп нерсени алып, өзүбүздү ушу эркектерди тарбиялоодо ушул хадистен алынган, шарияттан алынган нерселерди киргизишибиз керек. Эркектерге ушу аялдарды кадырлаганды, сыйлаганды үйрөтүшүбүз керек, джентльмен болгонду үйрөтүшүбүз керек. Ошо көп нерсе эркектерге ушундай кечириле берет да. Кыздарга болсо тескерисинче, кызга 40 үйдөн тыюу, кыз бар үйдө кыл жатпайт, эми кыздарга ошол жарашмак беле, кыз башы менен ушундай кылат деген ушу кызга абдан чоң бир жоопкерчилик жүктөлүп, кыздан чоң бир нерселерди күтүп, аларды кадимкидей алардан мындай күтүүлөр башкача да. Биз ушуну токтотушубуз керек дагы, экөөнү тең бирдей карап, кызды дагы, эркекти дагы үй бүлөдө тарбиялаганда, экөөнү тең бирдей жоопкерчиликти мындай прививать этип, бирдей жоопкерчиликке үйрөтүп, экөөнү тең бирдей жоопкерчилик берип, эч ким мындай жеңилдик кылбай бирдей воспитать этишибиз керек да, тарбиялашыбыз керек. Менин оюм ушундай. Анан кыздар ушу физикалык жактан алсызыраак болгон үчүн аларга көбүрөөк дагы басым жасап, аларга көбүрөөк шарттар түзүп берип, көбүрөөк билим берип, көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беришибиз керек. Анткени ушу өз турмушунда келечекте кыздар эркектерге караганда ошо өзүнүн бакыты ошо кандай жерге барат, кандай турмушка тиет, кандай кайын журтка барат деген бир нерсеге өтө байланган да. Эркектердики болсо карап көрсөңүздөр, эркектер
эгерде жакшы бир жумуш таап алса, жакшы бир жерге кирип, коллектив менен жакшы болуп, тапкан акчасы жакшы болсо, ден соолугу жакшы болсо эле болду, достору болсо, бул ошол 95% ушу бактылуу дегенди билдирет. А кыздарга ошол эле талаптар, бирок дагы чоң бир фактор бар, бул ошол 90% ошол факторго байланыштуу ушу бактысы. Кандай күйөөгө чыгат болду экен деген бул ушу чоң бир фактор бар. Ошондуктан кыздарыбызга ошол жанакы 95%тен ошого көз каранды болуп калбаш үчүн хотя бы калган ошо 5%-ин толугу менен камсыздап беришибиз керек. Бул билимди беришибиз керек. Эртеңки күнү жакшынакай ошо кесипке бир ээ болуп, өзүн багып кете турчу, бирөөнө жем болбой турчу бир абалга келүү үчүн бир шарттар түзүп беришибиз керек. Бул биринчиден ошо билим маселеси жана тарбия маселесин айтып кеттим. Үчүнчүдөн ушул жоопкерчилик жөнүндө айтып кетели да. Ошо үй бүлөлүк зордук зомбулук деп биз жөнөкөй кадыресе бир көчөдөгү зордук зомбулуктан бир айырмалап экөөнү эки башка карап калганбыз да, ошо укук коргоо органдары дагычы. Эми үй бүлөңөрдө боло берет деп өзүңөр чечишип алла депчи. Андай карабашыбыз керек. Бир киши үй бүлөдө сабалдыбы, көчөдө сабалдыбы, бул нерсеге бирдей карап, үй бүлөдө дагы кол көтөрсө, ошону көчөдө бирөөнө кол көтөргөн сыяктуу эле ошондой статья менен алып барып камап, жоопкерчиликке тартып, мамлекет ошондон бир талап кылыш керек да. Штрафка жыгып, эркиндигинен ажыратып, ошол эле жанакындай общественный жумуштарга жумшап, кадимкидей ушу уголовный кодекс менен преследовать этип, ошондой кишилерди, зордук зомбулукка барган кишилерди жоопкерчиликке тартыш керек. Анан жанакындай жабыркаган кишилердин арыздарын дароо кабыл алып, барып изилдеп карап, ошо иликтөө жүргүзүп, дароо реакция кылыш керек. Жок, сөзсүз эле барып өлтүрүп салмайынча, мүчөлөрүн кесип алмайынча биз ошо уктап жүрө бербешибиз керек да, укук коргоо органдары. Анан ушул жабыркаган кыз келиндер үчүн менин оюмча ушу мамлекет тараптан чоң жакшы шарттар менен түзүлгөн бир кризистик борбоолор ачыш керек. Ошо үй бүлөсүнөн далай зордук зомбулук көрүп жүргөн, ал үй бүлөсүнөн дагы кетсе, ата энеси кабыл албай койсо, же болбосо ата энеси төркүнү мындай кабыл албай, же болбосо начар турган, төркүнүнө бара албай турган кыз келиндерди мамлекет өзү коргоого алып, кризистик борбоолорго алып, ошо бир курстарга үйрөтүп, бир кесипке ээ болуп, же болбосо балдарын бир чоңойтуп алгычакты мамлекет өзү калкалап коргоо алыш керек да. Ошо менин оюмча ошо зордук зомбулук менен күрөшүүнүн ошо эң негизги ошо 4 жолу бар. Биринчи ошо билим берүү, жумуш менен камсыз кылуу, тарбия, экинчиси ошо мамлекет ага кийлигише албайт, муну үй бүлөдө чечиле турчу нерсе, бул ошо тарбияны берүү, экөөнү тең бирдей жоопкерчиликти берүү, бирдей жоопкерчилик талап кылуу. Үчүнчүдөн ошо жазага тартуу зордук зомбулук чеккендерге, төртүнчүдөн ошо жабыркагандарга жакшы бир шарттар түзүп берүү. Кыздарыбызды сыйлайлы, бактайлы, джентльмен бололу, чыныгы эркек болгон киши эч качан аялга кол көтөрбөй, чыныгы эркек бололу.